Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu ve nusalli ala rasulihil kerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe hadisini aytабыз inşallah. Birinci aytkan eкен Peygamberimiz Yubashshiru ve la tunaffiru ve yussiru ve la tuassiru. Rawahu Buhari. Peygamberler sүйүнчүлөгүлө жана динден адамдарды качырбагыла. Жанагындай арган нерсе, динде жок нерсени айтып, өзүңдүн субхана жаныңда турган деле адамдар динден качып кетпесин деген сөз. Тозок менен эле коркута бербей, бейиш менен сүйүндүрүлө деген сөз. Сүйүнчөлөгүлө. Жана динден адамдарды качырбагыла. Жеңилдеткиле жана оордотпогула деген пайгамбарыбыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nasihatты Mirqat'ta түшүндүрмөсүнө келет. Качан сапарга кетип баратканда сахабаларга ушул насаатты айткан. Дегени сапарда кетип бараткан адамга бир жаман нерсе турган болсоң, анын көңүлү түшүп кала турган болсо, сени менен мамиле үзүп кала турган болсо, барганга чейин душманчылыкка коюшу мүмкүн турабы? Ошол эле мезгилде сапарда жүргөн адамга жакшы сөз сүйлөп, баарлашып, ушинтип сүйлөшүп барбай турган болсоң, сапарың узак болуп калат. Кыргызда болсо ат жалына казан ас дейт турабы? Кетип баратып, неге колуна болгон нерсени чогуу бөлүшүп жеп, чогуу басып кете бересиң да турабы? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи бизге берген насааты. Ата-бабабыз бекер айткан эмес турабы? Барсаң ат жалына казан ас. Дагы бири бар. Унутуп калбасын, кана эстеп келечи? Узун жолдо кыска. Жок, бул уже чыгып коймос. Эстеген аны айтасыздар иншалла. Кийинкиси шундай экен. Аалымдар болсо дин маселелерин адамдар оор кылып көрсөтпөш керек экен. Ошон үчүн мазхаб бар. Мазхабыбызда, биздин Ханафи мазхабта бүт бардыгы тең экен, эме мындай ыңгайлаштырылып, өз орду менен койгон деген сөз. Кээ бир аалымдар мисалы алса, динди эң эле жеңил оор кылып коюшу мүмкүн. Илимдин, мантыктын жетишпеген себебинен. Ошо сенен сүйлөп аткан аалым мисалы алса, сөздүн бермектерин терип сүйлөш керек. Ар бир айтып аткан сөзүнө ошо уккан адам амал кыла ала турган деңгээлде сүйлөө керек. Кээ бирлер бар да мисалы алса, адалды арам кылып салгандар бар. Дин илими жок адамдар. Мен канча деген адамдар турабы? Карасаң көп убактарда мындай бир дүкөнгө кирип алышат дагы мындай шоколадты эле карап атканын көрөсүң да. Шоколадты карап атканбыз. Эмнеге десе, анан жөн эле карап атам деп койбойт да. Мындай адамдар айтты, бул жерде Е каротин деген бар экен, Е деген бар экен, 112 деген бар экен, 119 деген бар экен, 117 деген бар экен. Буну жеген арам болот десе, ал жанында турган динди түшүнбөгөн адам эмне болот экен? Окуй дейт, булардын динде жазылса конфет жеген болуп өтүп качат. Ошол себептен диндеги нерсени мындай өзүңдүн такыбачылыгыңды бирөөнө байлабоо керек. Bir adam жаңыдан эптеп ушу динди түшүнөйүн, Кудайы дейин деп келатса, субханалла, эптеп парыз намаз окуп атса, түнкү тахажжудка туруш керек деп атпайбы? Түнкү тахажжудка тур десе, ал эмне дейт? Түнкү тахажжуд дүрүчтө турас намаз окуса, ал бир күн турат да эртең багамдат калып калат. Ошол менен анан баягы карасаң, чарчап турган эме пешинге эртештиге жетишпей калат. Бирөө ушундай нерсе айтат. Эми бирөө адамга, bir adam misal alsa, Ramazan hep de oruç tutsa, hem sen nafil oruç tutuşu gerek деп айтат, misal турабы? Hem an бар жаретте бар. Бирок эмне, ошондой ар бир адамдын өзүнүн акыбалына жараша динди жеткизүү бул акылмандуулук болуп эсептелет. Ошондой нерсе. Ошол себептен субханалла, аалымдар сүйлөп атканда керек болсун. Мына аалымдар телевизорго чыгып сүйлөйт, байкайсыңарбы? Бирок сүйлөп атканда эч качан субханалла чоң маселеге киришпейт. Анткени авамын нас деп жалпы угуп аткан адамдарга жеңил болуш үчүн адеп жөнүндө сүйлөйт. Калп айтпагыла, ушак айтпагыла, бири-бирин бузбагыла, үй бүлөгө ынтымактуу болгула, балдарга жакшы тарбия бергиле, ата-энеңерди сыйлагыла, кошуначылыгыңар менен жакшы ынтымактуу болгула, бирөөнүн жерин тартып албагыла, бийлигиңе берилип кетип адамдарды кыспагыла, мансабыңа берилип кетип адамдар үстүнө зулумчулук кылбагыла, турабы? Карасаң кандай сөздөрдү сүйлөйт. Эч качан субханалла, мисалы алса, чоңураак нерсеге кирип албайт. Ал жерде арам деген сөздү айтпайт, көп айтпайт, турабы? Эмнесе, мындай жеңил нерсе, арак ичкен арам, апийим чепкен арам,
адамы кредит алган арам, процент берген арам, сүткорлук кылган жөнүндө айта арам нерсе айтып турабы. Бул Алланын ысымы аталбаган, Алланын ысымы аталбай туруп бисмилла Аллаху акбар деп союлбаса арам деп ушундай айтып турабы. Арбактарга багышласа арам деп айтат. Эмне үчүн дегенде, анткени Куранда айтылган ачык арамдар. Ошол эмеде жашыруун болгон аяттар бар, акылыбыз жетпеген аяттар бар. Аны биз аалымдар түшүнөт, бирок жалпы эл түшүнбөгөн нерсени аалымдар сүйлөйт. Жеңилдетип сүйлөйт. Дин өзү ушунчалык жеңил. Аны Алла Таала Куранда өзү айтып койгон. Biz sizler götürü albay turgan, nafsine götürü albay turgan din bergen jokpuz deydi. Görse biz bardığıca götürü albat ekenmiz. Bolgon nersemiz imneken, bu vakıtlarda bizim de janagындай bir kebir adamların süylөгөн, musulmanların süylөгön sözünden biz alsa biri çıktı da tijen Allahu Akbar deyip turup subhan bir kişini muzdap saldı. Kuday saktasın, nauzubillah. Şeriatta çok nerse. Bir adam var mı? Demek Allahu Akbar'da kişi muzdayıp durmayın degen sözge ketти dagı. Emne oldu? Elin barda otan dinden kaç başladı. Kokul bol din kişi öldürüp etken. Yok subhanallah. Al oşonday atayın dindi jamaatты alış üçün kılıngan nerse bolчу. Atayın dindi jamaatты alış üçün. Misal alsa dile az göçöde жүргөндөрдү жанагындай bir даватта жүргөн тыкылдап жүргөн жаман көрөт да кээбирлерчи. Эмне үчүн жаман көрүп атат subhanallah. Анткени ал ачык нерсени, досум арак ичпе. Бул нерсе күнөө болот. Бул зина кылба, муну кылба деген нерсени уккусу келбейт. Улам бирөөгө эскертип атса, ошол нерсе жөнүндө мындай оюнда жаман нерсе болду ошочу. Ушулар тажаттай. Тимин акылдууланы өрөп ушулар эле депчи. Өзү арагын чытагысы келбей атат. Ойноштугун токтоткусу келбей атат. Калп айтпаш керек десечи, көнүп калганда калп айтыпчы. Аны да кылгысы келип атат. Ошол себептен жанагыны жаман көрүп атат. Ушундай нерсе. Ушуну унутпаш керек субханалла. Бирок дин жеңил. Din жеңил. Демек субханалла адамдарга сүйлөп атканыңарда динди жеңил жеткизгиле. Ордотпогула. Ордотуу бул күнөө болуп эсептелет. Бирок кээ бир маселелер бар туугандар. Аны эч качан жеңилдетип болбойт. Арам деп да, эми кез-кезде ичип койсоң болот деп айта албайсың. Ал күнөө болот. Анткени Аллах ушундай деңгээлде мен көчөдө сурадым го. Бирок каражым, ичем дейт. Кандай чечесиң? Той топурду чыккан. Сага ким уруксат берсем, билбейм дейт. Эмне үчүн билесиң? Сен Кудай эмессиң да турабы? Арамды адал кылгандай. Адалды арам кыла албайсың. Демек, уже сен ушунчалык чоң деңгээлде болгон улуу кудуретти Алла Таала арам кылган нерсени өзүң адал кылып ичип атасың да. Мен сен менен тең тайлашам деген адам да болчу. Мен Кудайым деген адамдар бар. Кудай Таала арам бол. Муну эч качан мейлі кезінде той тамаша ичип койсоң болот экен айта албайсың. Мисалы сүткорлук, жана процент, ипотека, кредит деген нерселер бар. Ушул нерсени субханалла эми сага болот. Менин колумда бар, эми сен кедейсиң сага боло берет деп эч качан кичирейте албайсың. Анткени ал тетиги деңгээлде арам. Туурабы? 5 маал намаз, мейлі сен 3 эле маал намаз оку деп айта албайсың. Анткени 5 маал намаз парз. Орозо келди. Эми кармай турган адам бар, кармабай турган адам турабы? Субханалла, бирок адам ден соолуп турса, эми сен эмди жыл карма, быйыл иштеп тур деп сен токтото албайсың да турабы, жеңилдете албайсың. Бай болдуң, ажыга барышың керек. Бай болдуң, ажыга барышың керек. Байлыгың туруп ажыга болсоң күнөөкөр болосуң. Ал эми сен эмдиги жылдары барсаң болот деп сен ал Кудайдын парзын кечирете албайсың да турабы? Бирок калган нерселерде эми кечирип коем муну. Мен уруш талаш болот экен деп аял менен эркектин ортосунда баласы тарбиялеп атканда жеңилдиктерди айтып эмне кылса болот экен? Акырындык менен жеткизсе болот деген сөз. Адал нерсе адал, арам нерсе арам боюнча калат экен туугандар. Бирок субханалла биздин динибиз өтө жеңил, мээримдүүлүктүн дини, тынчтыктын дини, субханалла. Динге кирген адамчы эч качан кор болбойт. Чын айтам. Болгон нерсеси кээ бир адамдар динди туура эмес кармаган себебинен ошол адамдарды көрүп, силер дин ушундай экен деп ойлобогула. Бир адам менен динди бышпагыла. Анткени ал адам негизинде дүйнөсүндө идеалдуу адам жок. Идеалдуу эркек да, аял дагы жок. Дин болсо эмне экен? Алланын алдында толук, анын толуктугунда кемчилик жок. Динди толук туура кармагандар
чын жүрөк менен кармаган адамдар, 200 үйленбей кармаган адамдарчы, алар субханалла, алардын диндарлыгычы, алар бетине эле чыгып турат, көрүнүп турат субханалла. Байча бир суроо карап турсаң, бирөөгөн ассаламу алейкум деп карап туруп карам, жөн сакал багар эчтеке жок. Ассалам, кандайсыз тамыла? Кураныңызды жаттап бүтүп калдыңызбы десем, баягы жанында турганда мына тиги айтат, "О, 30 пара бүттүм устаз. Жакында ижаза алдым" десе, суроочу "Уста камчы бүтүп, кантип билип койдуң?" Анткени сен ошол адамдын уже жүзүндө эле турат. Жүзүндө эле турат. Ал адамдын жүзүндө ошо Куран жаттаганы, дин менен, ихлас менен жаттаганы, Кудайдан корккондугу, такыбачылыгы көрүнүп турат анын. Кээ бирлердин сакалы момдоп туруп, көйнөгү тетек качып, чачын бойкошуп турса дагы жанында турганда субханалла, анда мындайраак качканга аракет кыласың. Эмне үчүн дегенде субханалла анын дин, ал сырткы эле келип кетти, дин болуп калган, ичи болсо байкуштук, эми Кудай сактасын, наузубилла. Көрүнүп калган адат. Мен эмне дейт, тигинтип коюп кайра алып салсам, минтип салсам эмне дейт, деп ошо адат кылып ошону кийип калган. Анда дин жок. Ошо сен адамдын дини жүрөгүнөн чыккан нерсе амал кылдырат. Кээ бир намаз окугула субханалла. Намаз окугула, бирок намазды Алла көрүп тургандай окуганга аракет кылыш керек. Садака бергиле, Алла көрүп тургандай садака бергиле. Зикир кылгыла, Алла көрүп тургандай зикир кылгыла. Алла көрүп турат. Алла көрүп турат, баарын билет ал. Ал билет субханалла баардыгын. Алла билбейт деп ойлобогула. Көрбөйт деп уур кылба дейт го. Укпайт деп ушак айтпа дейт. Анткени кырчылда билинет. Бул дүйнөдө кылган амалдарын ахиретте сөзсүз билет. Бул дүйнөдө тим эле идеалын өтүп кетиши мүмкүн, бирок ахиреттеги таразаданчы эч ким субханалла өтө албайт. Анткени ал жерде таразада нурдан болгон таза гана амалдар таразага чөчүп оор басат. Ушундай нерсе. Амин. Субханаллахи хамдашалан тастагфиру билек. Кудайым баарыбызга райым кылсын, Кудайым баарыбызга райым кылсын, күнөөбүздү кечирсин. Ошол жерде туруп айтылган маселелерге амал кылышка тоофук берсин. Кыргыз элибизге жерде тынччылык берсин, динибизге оомат берсин, эл журтубузга оомат берсин. Мусулман иззатын Алла бийик кылсын, мусулман иззатын бийик кылсын. Дүйнөдө кор болуп аткан мусулмандардын башына келген баланы Алла көтөрүп салып, корду көрсөтүп аткан баарын Алла жок кылсын. Амин.